Ilim, sen burada bu narkotik menен занимать etken жок белең? Таптакыр. А буга эмне болуп калыпкын? Ал бала эмне деген мурда таанышың беле? А сени кармаганда канча жооп бер кармады? Канча жолу чогултуп бердиң? 4 жолу чогултуп бердим, 5-сinde өздөрү. Алар канчадан акча берип атты? Кайында? А тагайдын үстүнөн кармадыңбы? А сен канча жолу чогултуп бердиң? 4 жол алып келген пикапмен. А канча акча бердиң? Беришти алар. Жалпы 25 миң анан кийин 50 миң сом берди. Тагайдын үстүнө келе калды, ошону барганда анан кийин дайып кетти токой. Ошону кармаштыбы? 10 миң сом берди, чүлдүктө салды. 50 миң берди, ошону алды. 10 миң сом алды. Дөрөм келди, 10 миң сом алды. Кайгакатын деп өзү. Өзү 10 миң сом берди. Номерлерди жазып коюпту. Ошону эле машина багажы коюп көрсөтүштү. Ошо. Жөн 5 миң сом алды. Жаман болгон экен да, мындай иштерге катышпай жүрбөйсүң. Сен милиция экенин билген эмес белең? Мурда мындай наркотик менен занимать эткен жок белең? Канчага чыктың? 40ка чыктың. Бир балаң бир барбы? Бир кызым бар. Аялым бар. Ата-энең барбы? Канчада ата-энең? Энеңчи? Туугандарың барбы? Сени кыскасы булар өздөрү наркотик чогултканга атайын барып сени подставить эткен турбу? Пиво коюп, арак коюп да берип атпы? Акчадан 2 миңден 5 миңден берип коюп сени кызыктырган турбу? А сен өзүң чегесиңби, чекпейсиңби? А мурда кийин ошо наркотик сатып мындай оокат кылган жок белең? Таптакыр. Канчанчы групп индивидуалсың? Биринчи групп индивидуалсыңбы? Пенсия муктажсыңбы? А пенсия канчадан аласың? 9 миң. Азыр токтотуп койду, э? Мага өткөндө бир телефондон чалгансың да мага? Атаң да чалган мага. Бирок мен документтериңерди алып келгиле, болгон жагдайдын баарын түшүндүрүп бергиле десем келишкен жок да. Мен ошон үчүн аралашпай калгам. Мейли эми азыр могу кандай чечим чыгат? Андан кийин эгерде туура эмес чечим чыгып кала турган болсо, ошол милициялар кимдер экенин мен аныктап чыгып, президентке жеткиргенге аракет кылдым да. Башкы прокуратурага, жогорку сотко, УКМКнын төрагасына, тиешелүү органдардын баарына жеткирип, колуман келген жардамын берем. Пенсияң боюнча да мен сураштырам. Соцфонд, казарманы соцфонд аркылуу алыпсың да? Соцфонд помощь аркылуу, мен 24-октябрда казарманда болом. Ошо казарманга баргандан кийин мен ошол тиги соц защитага барып, Чолпонайга тааныйм, тиги эмем кызы турбайбы? Жеңиштин кызы, макулунда.